Эпидемиологиялық абалы құруч мүнөсүн жогото элек. Дүйнө жүзүндө пандемия дагы деле жүрүп жатат. Мындан улам коронавирус инфекциясына каршы иммунизацияны уюштуруу жана өткөрүү үчүн Чүй облусунда 103 убактылуу эмдөөчү пункттар уюштурулган. Ал жерде калкка эмдөө жүргүзүлөт, ошондой эле 10 мобилдик топ тартылган. Биз алдыда кечимиз программасынын бул чыгарылышында дал ушул багытта сөз кылып, канча адам эмдөөдөн өттү жана учурда өлкөдөгү 4 вакцинанын түрлөрү жана алардын статистикалык маалыматы тууралуу сөз кылабыз. Студияда кызматта мен Тутан Мелисов, ал эми бул саатта коногубуз шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Бакытбүбү Муслимовна. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Бакытбүбү Муслимовна, мына өзүңүз билгендей эле өлкөдө эпидемиологиялык абал куруч мүнөзүн жогото элек. Мындан улам сизден сурагым келип турат. Абал кандай бүгүнкү күндө? Эми жалпы эле массалык маалымат булактарынан биздин жарандар маалыматты күн сайын алып атат. Анын ичинде биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан дагы уюшулган иш-чаралардын алкагында жалпы 3-чү толкун болуп атат деп угуп атабыз. Ошол 3-чү толкундун биртке акыркы 3-4 күндөн бери биртке басаңдап баратканын, или мындай бир платага жеткенин байкап атабыз. Себеби мурунку жумаларга салыштырмалуу күнүгө чыгып аткан жаңы оору жуктурган жарандардын саны дагы бирке азая баштады. Ошого карабастан эми жыл башынан бери билесиздер, Кыргыз Республикасында жалпысы бүгүнкү күнгө чейин 161.973 учур ушу коронавирус илдети катталган. Анын ичинен 142.890 жаран ал оорудан айыгып чыгып, көзөмөлдөн чыккандыгы белгилүү. Андан тышкары жалпы республика боюнча бүгүнкү күндө 2311 жараныбызды жоготтук ушул оорунун илдетине байланыштуу. Бир суткада, акыркы суткада жаңы дагы 958 учур катталды. Ошондой эле жалпы республикадагы акыбалдын көбүнчө учурларды каттоо Бишкек шаарынын аймагында дагы мындай көбүрөөк кездешип атат. Себеби акыркы маалыматка таянсак, ошол 958 учурдун ичинен 574 учуру бул Бишкек шаарынын аймагында катталган жаңы учурлар болуп эсептелинет. Анын ичинен 520 учур бул эпидемиологиялык лабораториялык жактан тастыкталган учур болуп атат да, 54 учурубуз бул клиника эпидемиологиялык учур деп эсептелинет. Себеби билесиздер, былтыр пандемия башталгандан баштап ошол коронавирус менен ооруган жарандарды ушундай эки, ал международный классификациянын негизинде эки эмеге бөлгөнбүз да, чистый коронавирус и клиника эпидемиологический менен тастыкталган пневмониялар деп. Жалпы билесиздер, Бишкек шаарынын аймагында жылдын башынан бери почти 45.957 жаран. Бул салыштырмалуу Кыргыз Республикасынын маалыматынын бир 50%, 25% ушу Бишкек шаарынын аймагындагы катталган учурлар болуп келет. Анын ичинен дагы 41.000ден ашык катталган учурлар бул эпидемиологиялык жактан тастыкталгандар болуп кетти да. Ошол сандагы жарандарыбыз ошол вирус илдетине кабылып, айыгып чыккандар болду. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында дагы жалпы жоготуулардын ичинен 5 адамды жоготтук деп каттоодон өттү. Андан тышкары билесиздер, коронавирус илдетин алдын алуу чаралардын бири болуп, бул биздин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турган жарандарыбыз болот. Анын үчүн жалпы эле республикада, анын ичине Бишкек шаарынын үй бүлөлүк медицина борборлорунда үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө дагы биздин коронавирус илдетине кабылган жарандар, бирок симптому жок, жеңил формада өтүп аткандар, ошолор үй карантининде болуп көзөмөлдө туруп келишет. Андан тышкары Бишкек шаарынын аймагында дагы билесиздер, 42 мобилдик топтор иштеп атат. Алар ошол ооруп калган жарандарды эл арасында жүрбөгө
үй шартына барып көзөмөл кылып, дартын аныктап, жана ПЧР анализин алып, анын жыйынтыгын кайраларга жеткирип, андан кийин аларды үй бүлөлүк дарыгерлерге эгер симптому жок болуп, жеңил формасында өтүп атса, ошолорду үй шартындагы көзөмөлгө өткөрүп беришет. Андан тышкары дагы бир алдын алуу чаралардын бири болуп, билесиздер, Бишкек шаарынын аймагында былтыр жалпы республикага дагы жанагы донорлордун колгабышы менен фонд Сорос бизге 118 ыкчам линияны иштетип берген. Азыркы күндө Бишкек шаарынын аймагында 20 линия иштеп атат. Анын 6 линиясы круглосуточно иштейт, түнкү сменада иштеп атышат. Жалпы аларга дагы күн сайын кайрылган жарандардын дагы саны мурунку жумаларга караганда бирке азайынкы болуп калды. Түшүнүктүү. Азыр ушул учурда көрөрмандарга да кайрылайын. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде бизде мына ушул эпидемиологиялык абалга байланыштуу же эмдүүгө байланышкан бир суроолоруңуздар болсо, анда бүгүнкү биздин студиябыздын коногуна өзүңүздүн сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ал үчүн 0312 67 04 76 телефонуна түз байланышка чыксаңыз болот. Эми Бактыбү Шамыркан, мына өзүңүз жакшы билесиз, пандемия башталгандан тарта, мына азыр акыркы бир жылдан тарта мына эмдөө компаниясы жүрүп жатат, бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөдө жүрүп жатат. Бизде учурда карап көрсөк 4 вакцинанын түрү келди. Алар менен элде эмдөө жүрүп жатат. Бүгүнкү күндө ошол канча адам эмделди, статистикалык маалыматка токтолуп кетсеңиз. Жалпы эми маалымат катары биздин жарандарга да айта кетейин. Жалпы республикабызга билесиздер, эң биринчи болуп Кытай Республикасынын Sinopharm фирмасынын вакцинасы келип түшкөн. Аны жалпы республикага, аймактарга бөлгөндө дагы Бишкек шаарынын аймагына да бөлүнгөн. Бул вакцинаны жүргүзүүнүн эң биринчи максаты жарандарыбыз эмдөөдөн өтүшсө, жалпы мындай популяционный иммунитет пайда болуп, эгер жарандарыбыз ооруп калса дагы, бул оорудан бирке оорусу жеңилирээк өтөт деген максатта вакцинаны, эмдөөнү вирусологдор, иммунологдор ошол себептен ойлоп чыгарган. Себеби билесиздер, Совет доорунда деле эч кандай антибиотик жок мезгилде, андан кийин антибиотик пайда болду. Көп кооптуу инфекциялык оорулардан ошо вакцинация адамды сактап келген. Бүгүнкү күндө жалпы республикада билесиздер, биринчи доза вакцина менен жалпы 422.957 жаран эмдөө өттү. Анын ичинен экинчи дозасын алган жарандарыбыздын саны 115.542-ни түзүп атат. Кыргыз Республикасында азыр 4 түрлүү вакцина жүрүп атат. Бул ошо Кытай Республикасынын Sinopharm вакцинасы, ошондой эле Россия Федерациясынан бизге жардамга келген Sputnik V вакцинасы келген. Ал эки транш менен келди. Ошону жүргүзүп атабыз. Андан кийин кайра Кытай Республикасынын Sinopharm'нан дагы кошумча вакцинанын көлөмү келди. Акыркы мезгилде бизге дагы 40.000 доза республикага AstraZeneca вакцинасы келип түштү. Жакынкы арада Казакстандын Казвак вакцинасы да Кыргызстанга келип атат. Азыркы мезгилде бул вакциналар жалпы аймактарга дагы, анын ичинде Бишкек шаарына да бөлүнүп, жалпы жарандарыбызга вакцина жүргүзгөнгө шарттарды түзүлүп атат. Ошонун алкагына вакцина жүргүзүүнүн Бишкек шаарында жүргүзүлүп аткан иштер жөнүндө да токтолуп кетким келет. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында 61 эмдөө пункттарын ачтык. Алар биздин 21 эмдөө пункттары бул дарылоо мекемелеринин базасында иштеп атат. Андан тышкары бул биздин 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунда алардын дагы 4 филиалдары. Андан тышкары шаардык студенттик поликлиникада дагы жүрүп атат. Спорттук реабилитация борборунда, темир жол поликлиникасында, биздин спецполиклиникада. Мындан тышкары дагы 13 дарыгерлер амбулаториясында, бул биздин жаңы конуштар бар. Жаңы конуштарда амбулаториялар бар. Ошолордо 13 точка ачылган.
Бул Бакай ата конушу, Калыс Ордо конушу, Мурас Ордо, Арча Бешик, Ак Ордо, Алато, Касым, Учкун, Ак Бата, Ак Босого, Кирпичный, Келечек жана Дордой конуштарында. Мындан тышкары дагы билесиздер 7 жеке медициналык борборлоруна дагы берилген, жалпы республикада. Ооба, биздин телекөрүүчүлөр бул боюнча дагы айта кетсек, ВС, Чекит Эмет, Чекит Гов, Чекит KG сайтына баш багыпта ушул эмдөө тууралуу пункттар кайсыл жакта жайгашкан тууралуу маалымат алсаңыз болот. Азыр болсо бизде түз байланышка чыккан көрөрманыбыз бар экен, суроосун кабыл алып көрсөк. Саламатсызбы? Айтайынбы? Сурооңузду ата бериңиз. Алло, мен Кочкордон сүйлөп атам. Алло, тиги биринчи эменди алдым да, биринчи синапарды алдым. 21 күн боло элек. Анан андыгы дагы башканы мен айтып атпайсыңар. Анан мен синапарын алышым керек, экинчисинде же башка да сая берсе болот. Мен өсүм сакармын, 65-темин. Кочкор районунда турам. Чоң рахмат сизге. Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү болду. Бул эженин суроосу абдан элди көйгөйүнө турган суроонун бири. Кайсыл вакцинаны биринчи дозасын алса, азыр эже Синофармды алдым деп атат. Синофармды 21 же 28 күндүн аралыгында экинчи гана дозасын алыш керек. Башка вакциналарды албайт. Себеби ар бир келип түшкөн, Кыргызстанга келип түшкөн вакциналар двухкомпонентный деп коет, 2 доза менен алынат. Аралыктары ошо 21-28 күн. Эже сиз экинчи дозаны ушул эле Синофарм вакцинаны алыңыз. Чынында ушул телекөрүүчүлөр дагы ушул азыр суроолор туулуп жатса керек, балким чынында кайсы вакцинаны алса, экинчи дозасын дагы башка дозасын алып алышы мүмкүнбү, же алсамбы деген. Демек, андай нерсе туура эмес, ардактуу телекөрүүчү. Эгерде алгачкы биринчи дозаны кайсыл вакцинаны алсаңыз, экинчи дозасын дагы ошол аталгычтагы эле вакцинаны алууңуз шарт. Азыр болсо кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар. Саламатсызбы? Койду окшойт, кайрадан байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз. Эми бүгүнкү күндө мына ушул шаарыбызда 118 кызматы дагы иш алып барып жатат. Ал жерге жарандар кандай суроолор менен кайрылышса болот? Ушул боюнча ушул 118 кызматтын иши тууралуу дагы айтып кетсеңиз. 118 кызматында билесиздер, бизде даярдыктарды өткөн медицина кызматкерлери, ошондой эле волонтерлор дагы биздин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиянын ординаторлору иштеп атышат. Аларды ал жерге иш алып баруунун астында атайын обучениеден өткөргөнбүз. Себеби алар дагы ушул коронавирус илдетин белгилерин ошол жаран менен баарлашып атканда аны вычленять эткенди билиш керек. Коронавирус илдети жөнүндө суроо болуп атабы, же анын кандай белгилери болуп атканын аныктап, ал жараныбызды кийин кайра мобилдик топторго өткөрүп бергенге. Же жөнөкөй эле курч респиратордук инфекция болуп атабы деген ошол белгилерин алар атайын иштеп чыгылган анкета, опросник бар. Ошонун негизинде кылдат сурашып, алардан толук камдуу маалыматты алып туруп, андан кийин бул жарандыкы коронавируска окшошуп турат десе, биздин мобилдик топторго берет. Андан кийин мобилдик топтор алар менен кайра байланышка чыгып туруп, андан кийин үйлөрүнө барып, алардын акыбалын баалап, көзөмөлдөп, көрсөткүчтөрү болсо жана ПЧР анализин алып, андан кийин семейный врачтарга өткөрүп берет. Жана башында айтып кеттим, бул 118 кызматы Бишкек шаарынын аймагында 20 линия иштеп атат. 6 линиябыз түнкү сменде иштешет. Эгер статистикалык кайрылуулар жөнүндө айта кетсем, буларга жалпысынан жылдын башынан бери, быйылкы эле жылдын маалыматында 107.169 кайрылуу болуптур. Анын ичинен 37.000, это бир 33% түзгөн көлөм болот. 37.000ден ашык учурлар, бул ковидке байланыштуу учурлар болду. Ошону биздин операторлор аныктап туруп, анан мобилдик топторго беришти. Күнүгө бул сан, жана башында дагы айттым, мурунку жумаларга салыштырмалуу күн сайын азайып баратат. Значит, бирке ушул коронавирустун илдетинин жайылышы дагы бирке мындай бир уровеньге келип токтоп калдык го деп атабыз. Акыркы учурларда 1,5 учурлар катталса, мына ушул жума башталышынан бери мына 950 ушундай болот. Ооба. Азыр болсо телекөрүүчүнүн суроосу бар. Кабыл алып көрсөк, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду узата бериңиз.
суроо берейин деп атам. Угулатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Мен эми бул вакцина боюнча Канадага барайын десем, балам айтат, биздин спутникти тияктан кабыл албайт дейт. Себеби биздин Кыргызстандын Министерство здравия международный пинг-понг качан жасайт? Башка сурооңуз жок, Рахмат. Бул эжеда өзүнө биздин эле көп эле жарандарга көйгөйлүү маселени дагы алдыбызга коюп атат. Азыр Кыргыз Республикасы башка мамлекеттердин кандай талаптарды коюп атканын дагы албетте күнүгө тыгыз көзөмөл жүргүзүп аналитика өткөрүп атабыз. Ошон үчүн могул Европа мамлекеттерине чыгып аткандар көбүнчө ошо Европа мамлекеттери өзлөрүнүн Европадан чыккан вакцинаны сайылышыңар керек деген талаптарды коюп атат. Жанагы QR код менен алардан считывать эткенге деп талап коюп атат. Ошонун сертификатычы. Ошонун алкагында биздин да Кыргыз Республика артта калган жокпуз. Саламаттык сактоо министрлигинин электрондук базасын түздүк. Жалпы вакцинацияны өтүп аткан жарандарыбыздын болгон базасы, биринчи дозасын алдыбы, экинчисин толук алдыбы, кайсы вакцинаны алды, кайсы күнү алды эле деген маалыматтын бүт баары келип электрондук базага кирип атат. Ошол электрондук базадан андан кийин биздин жарандар жана QR кодду чыгарып алганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Канаданын талабы кандай экенин мен точно биле албайт экенмин, бирок жалпы Европа мамлекеттерине азыр бизде болуп аткан AstraZeneca'ны алса болот. AstraZeneca'ны биринчи жана экинчи дозасын алгандан кийин биздин электрондук системага кирет да QR кодду бул кишиге берет. Ал киши ошолдон базадан ссылканы карап туруп өзү чыгарып алса болот. Ошо менен чет мамлекетке чыкса болот. Жакшы, азыр болсо кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Кабыл алып көрсөк. Саламатсызбы? Biz sizi uğup çatağız. Алло, саламатсыз? Биз Чуколдон апамдын 70 жашта тура берейин. Ошол 70 жаштан Тикке каршы сурооңуз дагы толук угулган жок. Анан техникалык себептерден дагы байланыш үзүлүп калды. Андыктан кайрадан байланышка чыгып өзүңүздүн сурооңузду тактап койсоңуз ардактуу телекөрүүчү. Мына ошол жарандардын бизге ошол кайрылып өзлөрүнүн эмдөө тууралуу суроолору чынында абдан көп. Ошол жарандарга өзүңүз дагы кандай бир кеп кеңешиңизди бере элеңиз? Билесиздер, Кыргыз Республикасына вакциналарды алардын алдында биз дагы башка мамлекеттердин опытын кабыл алдык да. Ошондо билесиздер, Россия Федерациясынан келген Спутник V вакцинасы Россия Федерациясынын разработчиктери башында эле рекомендация кылды. Бул биздин вакцина 60 жаштан жогорку жарандарга эң жакшы таасир берип, жеңил өткөнгө эффективдүү депчи. Бирок Sinopharm менен Спутниктин эффективдүүлүгү барабар эле болуп атат. Бирок эмнегедир Россия Федерациясы ошо биздин улгайган жарандарга, жанагы өнөкөт оорулары бар жарандарга ушул вакцинаны рекомендовать этишти да. Бирок эми билебиз, ар бир жарандын өзүнүн укугу кайсыл вакцинаны тандап өзүнө ылайыктуу кылып алат. Sinopharm вакцинасы деле азыр биз жалпы республикада вакцинация өтүп атканын көрүп атабыз. Бул дагы өзүнүн жакшы жагынан көрсөттү. Жеңил өтөт экен. Sinopharmдын эмесине элдер айтып атканына жеңилирээк өтүп атат. Өтө мындай реакция жок. Кандайдыр бир мындай легкий эле недомоганияны көрсөтүшү мүмкүн экен да, жеңил өтүп атат. Түшүнүктүү. Азыр кийинки телекөрүүчүлөрдүн суроосун кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Менин суроом, апам 70 жашта, анан Паркинсон оору менен ооруп, ошол кишиге вакцина алса болобу, болбойбу? Билесиздер, биздин эмдөө пункттарында, жалгыз эле Бишкек шаарында эмес, баардык эле аймактарда эмдөө пункттарына барып вакцина алардын астында биздин жарандарды өзлөрүнүн үй бүлөлүк дарыгери көрөт.
ал киши бул жараныбызды көп жылдардан бери эле көзөмөлдө карап жүрөт да. Ошон үчүн ал өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине барыш керек да. Ал дарыгери өзүн аныктайт. Бул кишинин кандай оорулары бар, буга болобу же болбойбу деп. Ошондо гана үй бүлөлүк дарыгердин көзөмөлү менен, алардын заключениясы менен, чечими менен гана вакцинаны алганга болот. Азыр бул кишинин апасын биз көрбөгөндүктөн жалгыз эле диагноз менен алышы керек же албашы керек деп айта албайбыз. Ошон үчүн мен сизге рекомендация берет элем. Өзүңүздүн үй бүлөлүк дарыгериңизге апаңызды көрсөтүп, ал кишинин чечими менен гана анан өзүңөр каалаган вакцинаны тандап алып алсаңыздар болот деп. Эми ошол баягы өзүнүн өнөкөт оорулары барлар, ошол демек бир гана дарыгерлердин көзөмөлүндө болуп, көзөмөлү менен алардын эгер противопоказаниясы жок болсо, вакцина эмдөөнү ала турганга противопоказания жок болсо, алар уруксат берет. Ошонун негизинде анан эмдөө жүрөт. Түшүнүктүү. Азыр кийинки телекөрүүчүлөрдүн дагы суроосун кабыл алууга даярбыз. Эгерде сизде суроолор кабыл боло турган болсо, анда экранда көргөзүлгөн 670476 телефонуна түз байланышка чыгыңыз. Дагы бир жолу эскертсек, бүгүн бизде Шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Бакытбүбү Шамырканова жекебиз бүгүн биздин студиянын коногу болуп турат. Мына ошол 4 вакцина учурда бизде элге эмделип жатат. Вируска каршы алардын эффективдүүлүгү боюнча токтолуп кетсеңиз. Эми бизде эле ушул биздин научный средалардан берип аткан маалыматына таянабыз. Андан тышкары бул өзү вакцинаны чыгарган борборлордун өзлөрүнүн берип аткан маалыматына таянабыз да. Ошондо биз алган Россия Федерациясынын Спутник V вакцинасынын өзлөрү баягы эмеден өткөндөн кийинки маалыматы боюнча жалпы 80-85% эффективдүү деп айтылып атат. Бул Гамалея борбору дагы, берки борборлор дагы чыгарып аткан вакцинасына ошондой аннотация чыгарып беришти да. Синофармдыкы деле Кытай Республикасынын берген маалыматы боюнча 80%дан кем эмес эффективдүүлүктү көрсөттү да. Бул AstraZeneca'ны гана жаңы келгендигине байланыштуу маалыматыбыз азыр толук эмес, бирок Европа мамлекеттеринде деле жалаң ушул вакциналарды алып аткандыгына байланыштуу алар деле эффективдүүлүгүн бул эки вакцинадан кем эмес деп маалымат кетип атат. Азыркы биз акыркы күндөрү алган Казакстандан келип түшкөн Казвак вакцинасы боюнча толук камдуу маалыматты биздин эпидемиологдор жалпы массалык маалымат каражаттарына бере элек. Ошон үчүн эффективдүүлүгүн биз Казак мамлекетинен күтүп, алардын аннотациясына таянышыбыз керек да. Анан эми бул эмдөөнүн дагы бир биздин жарандарга белгилеп кетким келет. Эмдөөнүн максаты жалпы ушул коронавирус илдетинен бирге коргонуп сактанып, жалпы жарандарыбыздын арасында жанагы 70% жарандарыбыз эгер эмдөөдөн өтсө, жалпы популяционный иммунитет пайда болуп, ошондо гана коллективный популяционный деп коет да, жарандардын катмары, бул медициналык терминология менен популяция деп эсептелинет. Популяционный иммунитет пайда болсо, ошондо гана биз бул оорудан коркпой жашасак болот да. Түшүнүктүү. Азыр кийинки телекөрүүчүнүн суроосу бар экен. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Болуп койду окшойт. Кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Эми мына стационарлар тууралуу сурагым келип турат. Бүгүнкү күндө стационарлар кандай нукта иштеп жатат? Коронавирус илдетине, конечно, оор жана өтө оор формасына кабылган жарандарыбызды только стационардык деңгээлде гана дарыялай алайбыз. Ошонун алкагында жалпы республикада стационарлар жана карантинно казарменный режим менен кызыл зона деп айтып атпайбызбы? Ошол режим менен иштеп атышат. Ошонун алкагында Бишкек шаарынын аймагында дагы бүгүнкү күндө 18 стационарыбыз иштеп атат. Жалпы 2419 койкага рассчитанный. Бүгүнкү эртең мененки алган оперативдүү маалымат боюнча 820 орундук болду. Бул дагы аябай жакшы показатель, себеби стационарлардан айыгып чыккандардын саны көбүрөөк болуп атат. Ошон үчүн биздин койкалар бошураак болуп атат.
Жалпы бүгүнкү күндө жаткан жарандарыбыз эртеменки маалыматка таянсак, 2419 орунга 1599 жараныбыз жатыптыр. Анын ичинен 988 орто оор акыбалда, 476 жараныбыз оор акыбалда болду, 128 жарандарыбыз бул өтө оор акыбалда. Жана реанимация бөлүмдөрүндө дарыланып аткан жарандар болуп атат. Бирок эми билесиздер, былтыркы жылга салыштырмалуу быйылкы жылы биздин медицина кызматкерлери дагы жанагы саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бекитилген жаңы клиникалык протоколдун негизинде ошондой эле медицина кызматкерлери бул 3-чү толкунга даярдыктын алкагында бардыгы окуудан өтүштү. Ушул кызыл зонада иштеп аткан кызматкерлерибиз оор түрдө болобу, өтө оор жеңил түрүндө болгон жарандардын бардыгын азыр мындай толук камдуу, жакшы дарылаганга көнүп калдык да. Бирок гана биздин жарандардан бир гана сураныч, өз алдынча амбулаториялык түрдө же үй шартында дарыланбай, андан көрө ушул медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө дарылануу жүрүш керек деп суранат элем. Себеби бул оор акыбалга келип түшкөн жарандардын арасында деле жана өнөкөт оорулары бар жарандар бирке оорураак өтүп атат да. Ушул өнөкөт оорулар барлар боюнча азыр бир аз телегөрүүчүнүн суроосунан кийин уланталы. Азыр көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Биз сизден сурооңузду угуп жатабыз. Сиз түз эфирдесиз. Мен Талас областынан чалып эле. Менде ошо өнөкөт оорулар бар эле. Ошо вакцинацияга уруксат кандай кылып албай койсом болобу ошо кийинки сурайын. Өнөкөт ооруңузду атап кетсеңиз болобу? Болот, миомам бар. Давлением бар. Ошолар жөнүндө маалымат алайын дегем да. Рахмат сизге. Жакшы суроо. Бул көп эле биздин жарандардын көйгөйлүү суроолору болуп атат. Алсамбы, албасамбы деген баягы орто эмеде туруп аткан жарандар. Мен дагы кайталап кетем, ар бир эмдөө бөлүмдөрүндө өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгерлериңер бар. Алардын көзөмөлүндө көп жылдан бери турасыздар. Алар билишет сиздин акыбалыңызды, сиздин өнөкөт ооруңузду. Ошолор гана аныктап бере алат. Сизге бүгүнкү күндө бул вакцинаны алса болобу же болбойбу деп. Бирок жалпы вакцинациянын бир нече гана противопоказаниясы бар. Эгер ошол вакцина ала турган күндө сизде курч оорулар бар болсо, температура, дене табын жогорулаткан акыбал болуп турган болсо, ошол метатвод берилет. Андан тышкары жанагы аллергический реакциялар менен ооругандар, бирок жөнөкөй аллергия эмес, жанагы аллергический реакция болуп, прям отек квинкенге жараткан акыбалдар болот да. Ошолорго гана мындай кооптуураак кылып аларды отвод кылып атат. 18 жашка чейинки балдарды пока отвод кылып атабыз. Жакшы, түшүнүктүү болду болуш керек. Азыр кийинки телегөрүүчүнүн суроосун кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Жашаймын. Угуп жатабыз, сурооңузду узата берсеңиз болот. Ушул жумушта иштеп аткан адамдар коронавирус менен ооруп, бюллетень алгандан кийин канча күнгө чейин бюллетень алууга болот? Буга жооп берип койсоңор. Коронавирус илдетине кабылган жарандарыбызга билесиздер, жана ПЧР анализы уже положительный деп чыккан күндөн баштап эле өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңер больничный ачат иштеген жарандарга. Ал 14 күнгө чейин созулушу мүмкүн, себеби ал жарандын оорусу кандай теченияда өтөт. Жеңил түрүндө өтсө 14 күнгө берет. Оорураак болуп стационардык деңгээлде болуп калса, стационардан кийин дагы стационарга дарыланып, андан чыккандан кийин дагы бир жумага узартканга акылуу. Бирок биздин дарыгерлер больничныйды жабат же узартат, жаранды көрүп, анын акыбалын баалагандан кийин. Анан ровно эле 10 күнгө же 15 күнгө деп биз айта албайбыз. Ар бир адамдын организмы индивидуальный, анын ответный, бул ооруга ответный реакциясы дагы индивидуальный. Ошого жараша өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңер гана көзөмөлүнөн өзүнүн чечимин чыгара алат.
Түшүнүктүү, ушул учурда телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскерте кетели. Ардактуу телекөрүүчү, эгерде өнөкөт оорусу барларга байланыштуу суроолоруңуздар болсо, анда дагы бир жолу айта кетели. Албетте, ал учурда бир гана дарыгердин көзөмөлү менен гана эмдөөдөн өтсөңүздөр болот. Буга чейин дагы биздин коноктор бул боюнча айтып кетишкен. Андыктан бул багытта суроолоруңуздар болсо, мүмкүн болсо өзүңүздөр түшүнүү менен кабыл аласыздар деген ойдобуз. Ал эми башка телекөрүүчүлөргө дагы суроолоруна мүмкүнчүлүк берели. Эми мына ошол коронавирус менен ооруган адамдар азыркы учурда өз алдынча дагы дарылангандар болуп жатат. Бул боюнча кандай пикириңизди айтып бериңиз? Негизи быйылкы жылкы деле могу дельта штаммы боюнча мурун деле маалымат булактарында айтылып келатат. Бүт эле массалык маалымат каражаттарында дагы жазылып келатат. Азыркы жүрүп аткан штамм дельта штаммы деп атат. Өтө мурункуга салыштырмалуу экөөнүн айырмачылыгы бар баары бирчи. И бул бирке оорураак, молниеносно, тез жайылчу вирус экен. И клиникасы дагы башкача өтүп атат да. Ошон үчүн жанагы острый респираторный мындай ооруларга окшошуп кеткендиктерине байланыштуу. Жок, мен жөн эле тиги жел туруп калыптыр же грипповать этип атам деген менен алар может быть затяжной кылып кетип анан ооруга туш келип калып атат да. Ошон үчүн биздин жарандар кандайдыр бир любой белги болсо дагы өзүңөрдүн үй бүлөлүк дарыгериңиз менен кеңешип, ошол кишинин чыгарган корунтугунун негизинде дарылайм десе дарыланып, жок бул жеңил түрүндө экен, момундай эле кылсаңыз болот десе, ошол кишинин рекомендациясы менен көзөмөлүндө туруш керек деп ойлойм. Өз алдынча бирөөлөрдүн айтканы боюнча мен внутривенное вливание алдым эле, анан антибиотик сайдырдым эле, антибиотик назначать этти эле, эми мага келип ким кайсы медсестра келип мага укол кылып берет деп истегендер көп болуп атат. Билесиздер, бул оору аныкталгандан кийин бир да биздин медицина кызматкерлери үйүнө барып, өзүнө кооптук акыбалды түзүп, барып укол жасабайт. Амбулаториялык шартта, билесиңер, клиникалык протоколдун негизинде таблетка формалары менен дарыланышы керек. Антибиотиктер, внутривенный вливаниялар, бүт ал деген стационардын деңгээлинде жасала турган нерселер. Анын баарын бул ооруга кабылган жараныбыздын акыбалы орто оор же оор акыбал болсо, ошондо гана стационарга жаткырып алат. Ошон үчүн дагы суранам биздин жарандардан, өз алдыңарча дарыланбагыла, врачтын көзөмөлүндө, врачтын кеңеши менен гана иш алып баргыла. Мындан жакшы, азыр болсо биз кийинки телекөрүүчүлөрдүн суроосун кабыл алып, андан кийин дагы бүгүнкү сааттагы маегибизди дагы жыйынтыганга туура келет. Андыктан эгерде так бере турган сурооңуздар болсо, анда экранда көргөзүлгөн телефонго түз байланышка чыксаңыздар болот. Эми мына өзүңүз дагы бир дарыгер катары айтсаңыз, ошол учурда сиз жогоруда айтып кетпедиңизби, чет жактарга, Европа өлкөлөрүнө чыгууда AstraZeneca вакцинасы азыркы күндө көрсөткүч болуп атат. Эгерде ошол башка вакцинаны буга чейин алып алгандар болсо, аларга кандай маселе жаралып калат анда? Башка вакцина, могул Россия Федерациясынын вакцинасы, Россия Федерациясынын тегерегине чыгып аткан жарандарыбызга жарайт. Синофармды деле Россия мамлекети алар деле кабыл алат. Аларга деле жанагы базага киргенден баштап уже QR коду бекилди. Эгер биздин жарандар башка вакцинаны мурун алган болсо, бирок алыскы зарубежьеге чыгып атса, Европа мамлекеттерине же башка жакка чыкса, алардын дагы бир талабынын бири болуп атат, 72 саатка чейинки жарактуу ПЦР анализдин результаты деп. Ошо менен кошо чыкса болот. Бардык эле мамлекеттер 72 сааттагы жарактуу ПЦР анализинин жыйынтыгы болуп атат. Түшүнүктүү, сизге чоң рахмат. Келип маек уруп бергениңиз үчүн ыраазычылыгыбызды билдирели. Ден соолукта болуңуз, оорубаңыз.
Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз жогоруда өлкөдөгү эпидемиологиялык абал жана учурда жүрүп жаткан эмдөө кампаниясы тууралуу сөз кылдык. Биздин суроолорго шаардык саламаттык сактоо башкармалыгынын бөлүм башчысы Бакыт Бүбү Муслимовна жооп берди. Белгилей кетсек, эпидемиологиялык абалга байланыштуу ар бир адам ооруну жугузуп албоо үчүн санитардык талаптарды сактоосу зарыл. Ооруп айыгып чыккандар вирусту кайра жугузуп албаш үчүн реабилитациянын шарттарын толук аткарышы керек. Эгерде оорунун кандайдыр бир белгиси пайда болсо, өз алдынча дарыланбастан түздөн-түз медициналык кызматкерлерге кайрылуу кажет. Өз алдынча дарылануу ден соолукка зыян экенин унутпаңыздар. Сиз көргөн Ала Тоо 24 каналы кеч эмес программасы болду. Биз менен бирге болуңуздар.